Адам физикалык жактан өлгөнгө караганда моралдык жактан өлгөнү жаманыраак. Өлүм аргандай болот. Кандай деп айтсак болот? Тирүү жүргөн өлүктөр бар. Каза болуп калган тирүүлөр бар. Ишенесиздерби? Ошо тип жеңсе болот. Коркунуч ар кандай болот? Эмне үчүн коркосуң? Жакындарыңды жоготуп алуудан коркосуң. Мамлекетиңдин корголуусунан коркосуң. Эртең ачка каламбы деп коркосуң. Ар кандай коркунучтар болот. Алар көп. А кантип жеңет? Адам өзүнө өзү ишениши керек. Биз тирүү жанбызбы? Биздин өмүрүбүз өлчөлүп берилген. Эгер тобокелге салбаган болсок, маңдайыбызга жазганын баарын көрөбүз. Корксоң дагы адам физикалык жактан өлгөнгө караганда моралдык жактан өлгөнү жаманыраак. Өлүм аргандай болот. Кандай деп айтсак болот? Тирүү жүргөн өлүктөр бар. Каза болуп калган тирүүлөр бар. Ишенесиздерби? Ошон үчүн жана коркунучтун баары жүрөк эркин болсо, эч кимден коркпош керек. Эгерде оюң, жолуң, колуң таза болсо, коркпош керек. Коркосуңбу? Бир нерсени баштаба. Муну Чыңгызхан айткандай, корктуңбу? Баштаба. Баштадыңбы? Коркпа. Мына ошол принципти туура деп эсептейм. Алмазбекова Айжан, кече ким элеңиз, бүгүн ким болдуңуз, эртең ким болосуз? Философиялык суроо. Кече мына Нуржан айым жазгандай, аябай таттуу кыялдарга бешик кылып бөлөнүп алган бала элем. Бүгүн чачымды ак буурул баскан, турмуштун ак карасын билип калган, өйдө төмөнүн ачуу таттуусун аябай башымдан өткөргөн бир азаматпыз. Эртең Аллах насип буйрган болсо, кадырлуу бир карыя болгон. Мына ошол. А эгер андан дагы философиялык жооп берсеңиздер, биринчи топурак элем, анан пенде болдум, кайра топуракка айланабыз. Ошол. Рахмат. Тил маселеси чынында өлкөбүздө өтө өкүнүчтүү абалда. Эмне себептен ага тиешелүү түрдө мамлекет тарабынан көңүл бөлүнбөйт? Адель. Мамлекеттин тиешеси жок. Мамлекетти шылтабагыла. Маселен сиз көчөдө аралаштырып сүйлөп атканга мамлекеттин тиешеси жок. Макулсузбы? Анан биз өзүбүздүн жоопкерчиликти сыртка жүктөй салганды жакшы көрөбүз да. Мамлекет эмне кылсын, сен үйрөтсүңбү кыргызча? Мына айылдардан келебиз дагы, мен айтам, кызым, эмнеге кыргызча сүйлөйсүң? Көнүп калганмын. Неге көнүп калдың? Бишкекке окуп калдым. Апаң орус бу, эне орус бу деп сурайт. Биз өзүбүз намыс керек. Жигиттер кандай десең? Намыс, ариет керек. Маселен, мен эмне үчүн ошол жанагы жаштарга ошол романдарды сунуштадым. Ошол жерде карасаңыздар, сөз байлыгыңыз да өсөт. Мага интернетте тийишкен эле эмне? Тили менен буудай куурукчу. Тили эле бар. Тил уйда да бар. Эң узун тил жирафта бар. Эмне үчүн сүйлөп айталам? Биз эмнеге мынчалык караңгы болуп кеттик? Тили эле бар, а сенде жокпу? А сен айтпайсың ошону. Эгер менин ордумда айта турган сөздү бирөө айтып аткан болсо, мен ошону кайталабай болтурам да, рахаттанып болтурам. Баракелде дейм да. Эч ким айта албайт. Мына бүгүн эле жана кече терек сайда болгон окуяга өзүмдүн билдирүүмдү жазып койсом, жөн эле олтура бербейби? Сен кимсиң? Айбансыңбы, адамсыңбы? Кимсиң сен? Мен жөн эле кантип олтурам мен? Эгер бөтөн жактан келген коноктор төрүбүзгө чыгып, бизди бийлеп, биздин балдарды сабап, биздин сууларды булгап атса, мен унчукпай отургандай, мен киммин? Кандай дейсиздер? Ошол кайдыгерликтин кесепетинен биз көп нерсени жоготуп атабыз го. Мына Бишкекти карагылачы азыр. Баягы чай ичкен, тамак ичкен жерлердин баарын карагыла.
Kimler gelip жайгашат? Biz bir yılın içinde 220 bin kişi Kırgızistan'da Kırgızlar taşlap çıkıp ketse, alardın orduna 300 binden aşıp başka oluklar gelip de Kırgızistan'a. Biz kim bolabız erteg? Sorulardan olmaz. Biz kim bolabız erteg? Alardı biz kantip çıkarabız. Alar çıkmaydı. Kantip çıkarabız. Şartta biz oylanışımız gerek. Jigitler, kızlar, ertegi günümüzde oyla olsa havalımız жақсы емес. Çoğurak tamamıyız var. Kantip en mıқты саясатчы бола алабыз. Кыргызстанга салым кошууга. Мударис уулу Адилетбей. Мықты саясатчы болуш ага ешким окутпайт. Менин көз карашымдагы мықты саясатчы көкүрөгүндө эмне эзип турса ошону айтыш керек. Ошону жаап жашырбай айтыш керек. Эмнеге бүгүн калтырап титиреп баары эле коркуп отурушат? Неге? Себеп таза эмес. Неге таза эмес? Bir жерден бирдемени кымтып алган, bir жерден бир нерсени уурдап алган, а уурдап алгандарды камап аткан болсо эле саясий куугунтук, ал жерде саясий куугунтуктун жыты да жок. Тек гана оорлук менен. Аны ак карасын териштирип алышыбыз үчүн эмне керек бизге? Сабак болуп керек. Биз бирөөнүн айтканына көнбөй, ошого ишенбей, өзүбүз жыйынтык чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Евроньюсту ким көрөт? Кызым, сен жалгыз, Daha görüp Евроньюстун уранı эмне? Уранı. Мына карагылачы эмнеге жооп бербейсиңер? Европанын башын бириктирүүгө. Жок. Сабак алгандагы мугалимдерге экзамендеги жооп бергендерге жооп бербесеңер, так билсеңер айткыла, билбесеңер билбейбиз деп. Евроньюстун негизги ураны ушундай. Biz ар кандайбыз, biz башка-башкабыз. Ар кандай окуяларга ар кандай көз караштарыбыз бар. Бирок биз биргебиз дейт. Ушул сыяктуу эле. Ар кандай көз караштар, биздин көз карашыбыз, биздин бааларыбыз да ар кандай. Бирок биз баарыбыз бир Кыргызстандыкпыз. Алар эмне деп атат? Маалыматты ар ким өз каалаганындай кылып кабыл алганга укугу бар деп атат. Мен азыр сүйлөгөн сөз